Assalamu alaikum. Мен каналым катталуучулары, балык сүйүүчүлөр, кандайсыздар? Амансыздарбы? Мына Кудайым буйруса бүгүн балыкка жолго чыктым. Совхоз Фрунзе жака баратам, достор. Карашка. Может, мүмкүн болуп калса карп сарпка. Анан не айтмакчы элем, достор, менин видеомду үзбөй көрүп туруңуздар. Азыр бүгүн балыкка баргандан кийин ушул видеодо бир эмелерди айтам. Bir şartlar var. Kıskası ertenki günkü geçke mal 4-5'lerge примерно da men hazır tayakka bargandan da vaqtını taktap sizle şu aytam. Birinci gelgen adamga ошол мен айткан адреске эң биринчи келген адамга, анан экинчи келген адамга, үчүнчү келген адамга биздин өтө кымбат эмес, бирок ушул балыкка тиешелүү бир аз белектерибиз бар, достор. Бирок ошол эменин шарттары, достор, жөн эле келгенден кийин биз телефонду карап текшеребиз. Нурдин Байкенин Нурдин Кейджи деген каналы бар, билесиздер. Андан кийин анын атын өзгөртүп Рыбалка Кыргызстан кылды. Азыр кайра Рыбак Универсал деп өзгөртүп койду. Рыбак Универсал каналына менин Универсал Кейджиме, анан Рыбалка это моя жизнь деген менин каналым бар дагы. Кирсеңиздер, мен ушул эле универсалдагы видеолор бар. Ошону көрүп уже тааныйсыздар кайсы канал экенин. Главное ушул 3 каналга катталган болушуңар керек. Келгенде телефонуңардан текшеребиз, достор. Анан видеолорду көрүп чыгабыз, просмотр кылынган, кылынбаган. Ошон үчүн, достор, бүгүндөн баштап видеолорду просмотр кылып, ким көрө элек болсо, ким подписка кыла элек болсо, подписка кылып коюңуздар. Анан ошол эрежелер аткарылган болсо, эң биринчи келген адамга, экинчи, анан үчүнчү келгенге. Балким бүгүн байкап көрөлү, может 4-үнчүгө да болуп калышы мүмкүн. Бирок азыр айтпай турайын, азыр үчөөнүн белеги дайын, достор. Ошон үчүн биз менен чогуу болуңуздар. Мындан нары Кудайым буйруса ниеттер бар. Ушундай нерселерди көп уюштуруп, мына эми быйылгы кеч болду, жазында ойлоп атам, балыкка барганда бир батальонду айтам, ошоке ким келже. Өзүбүз арабызда мен өзүм жеке пресс кылып, эмелерди уюштурабыз. Соревнование сыяктуу, ким көп кармайт, ким чоң кармайт, ошого белектер деп, мындай рыбалканы да кызыктуураак, спортивный мындай соревнование катары кылып, рыбактардын ортосунда ушундай нерселерди уюштурайлы. Анан ошого спонсор болом, мен дагы салымымды кошом. Эметебиз, белек эми акча тараптан эмес, хотя мына белек бешкектен жардам беребиз, туура деп колдойм дегендер болсо, мага кайрылсаңыздар болот. Атыңыздарды айтам, ушул жардам берди деп. Кааласаңыздар, соревнование болгон күнү, мисалы өзүңөр дагы кошо катышсаңар болот. Ушул мына кандайсыңар, туугандар, буйруса биз эмеге келдик, бир фрутка, частный экен, эч ким салбайсың деди. Воротаны сыртынан култап койду, ошон дарегин айтпай эле коеюн, достор. Короче, баягы видеода кытайлар салган херабуна эсиңиздердеби? Мынакей. Херабуна. Мына моундай клей болуп, кошуп жазаш керек экен. Кичине липкий болуп тура турган болуп. Азыр Кудай буйруса ушуну испытание кылабыз. Испытание кылып көрөлү. Азыр мынакей, жасаганда моундай болду. Муну Карашка азыр испытание кылганы келдим. Неге түшөт түшпөйт, либо кытайлар жанагы салып аткан херабуна ушундайбы, бирок аныкы бир аз мага липкийрээк көрүндү, бирок бир аз окшошуп атат. Эми эксперимент кылып көрөбүз, достор. Эгер түшкөн болсо видеодон көрөсүздөр. Сиздер менен чогуу болобуз. Азыр бир поплавок таштап койдум. Анан эме, дагы бир айтчу нерсе. Азыр Нурдин Байкени күтүп атам, келсин. Эртеңки локацияны биз ойлонуштайлы, түштөн кийин кайсы жакка барабыз, анан видео кылып көргөзөбүз эмелерди. Мынакей, достор, лодка менен жигиттер түшүп кетти. Херабунаны испытание кылганга. Мына азыр результаттар болсо көргөзөбүз, достор. Мына жаңы эле кайырмактарды ыргытып бүттүк. Мен бир поплавок, анан донкага да, каша менен сазанга да таштап койдук. Тиги жигиттер тиги жакка кетишти. Урматтуу катталуучулар, жана айтып аттым сиздерге, Нурдин Байке келсин, анан экөөбүздүн бир эме бар депчи сиздерге. Мына ошол эме буйруса эртең каяка бармай болдук?
Ne geliyor olarak da? Alarçaga. Аларча 3. Alarça 3 kö. Туугандар, кыскасы эртең Аларча 3 водохранилищесине барабыз. Анан биздин бир шарт бар, достор. Эртең биз саатын азыр канчага барайлы? 1 saat bir. 4-5-терге. 4-5'lerge gidecek. Hatta 4-5 болду 3'tör. Кыскасы биз 3 менен 4-түн ортосунда биз барабыз. Бизден эрте келсеңер күтүп турасыңар, бизден кийин барсаңар биринчи келгениңер карайбыз. Эрте барып алсаңар биринчи мен келдим деп айтасыңар. Могу белектер берилет, достор. Могу летний спальный мешок. Биринчи келгенге ушул спальный мешок берилет. Экинчи келгенге момундай болгон удочка, достор. Азыр мен силерге ачып көргөзүп берейин. Катушкасы жок бирок. Мынакей. Момундай болгон жаңы удочка, достор. Мына. Бул экинчи келгенге, а бул үчүнчү келгенге. Анан ар ким ар кандай түшүнүп калышы мүмкүн, достор. Бул эми башталышы, биздин биринчи эми арзан эле кайырмактар, анан кымбат нерсе эмес. Анан бул дагы бизге любительдер үчүн, жаңы начинающий рыбактарга, любительдерге, профессионалдарга мунун кереги деле жок. Кереги жок бул нерсе. Алар келбейт дагы. Ошон үчүн любительдер жаңы баштап аткандар үчүн кичине кызыктуу болсун деген ниет менен кылдык. Анан дагы бир шарты, достор, баргандан кийин биз текшеребиз. Биринчи очеред баягы Нурдин Кейджи деген каналды билесиздер. Кийин рыбалка Кыргызстан болду. Азыркы кайра атын өзгөртүп, азыркы аты Рыбак Универсал деген. Ошо каналга катталасыздар, Универсал Кейджиге катталасыздар. Анан Рыбалка это моя жизнь деген 3 канал. 3 каналды тең эгер каттала элек болсоңуздар, бүгүндөн калбай катталып, лайктан басып видеолор просмотр кылып коесоңуздар. Себеби эртең барганда биз канча видео чынында көргөнбү, анан ошо күнү эле калп эле подписка кылып бара калды, ошолорду текшеребиз, достор. Анан ушул белектерди бизден аласыздар. Анан Нурдинбекке жана идея боюнча айтып койсоңуз. Ошону силер өзүңөр комментарийга жазсын, Айтып өзүңүз. Силер комментарийга жазгыла, бизде мындай ой келип атат. Кааласаңыздар мраморныйга барабыз, кааласаңыздар эмеге. Аларчага бизге айырмасы жок, бирок комментарийде ким көп жазса ошол жака барабыз. Соревнование кылып салсакпы деп атабыз. Мындай выходной күндөрү жөн деле балыкка барасыңар, мисалы. Балыкка барганда түшсө түшпөсө отуруп келесиңер. Эгер ошону биз кызыктуураак болуш үчүн ушул сыяктуу эле белектерден биз ала барабыз. Айкада 3 места кылабыз, 4 3 места кылабыз. 3 места кылабыз. Белектер уже бир аз кымбатыраак болот. Буга караганда. Анан эме кандай десем, кийим чоң кармаганын коелу. Ооба. Короче, количествосын эсептебейбиз. А жерде основной стандарт чыгат. Карайбыз эң чоң, андан кийинки кылып 3 места кылып туруп, ага да белек тапшырабыз. Заодно балыкка биз уюштурбасак деле келесиздер. Келгенге жараша куру кетпей, жакшы кармасаңыздар белек ала кетесиздер. Дальнейшем Кудайым буйрса, туугандар, жамат. Мындай болот, азыр бүт любительский рыбактарга, любительский өткөнү мен өзүм YouTube каналында Рыбалка Универсалда жана видео лишний кайырмактарын берем дегенде эл абдан көп чалды. Бирөөдө шарт бар, бирөөдө шарт жок дегене, бирок любитель рыбак бизде болуп көргөнбүз. Кээде действительно бул рыбалка деген нерсе бул билинбеген мен дорогое удовольствие. Аны бул рыбач деп жүргөн адамдар, жаңыдан баштап аткан адамдар билет, что рыбалка деген бул билинбеген мен дорогое удовольствие. Анан со временем ушундай байгелерди көп эме кылабыз, ойнотобуз, Кудайым буйрса. Анан скорее всего зимний рыбалка жаңы жылдын астында если бүт ойдогудай болсо, бир летний бир эле местага летний палат жок. Зимний рыбалка, летний палатка ойнотобуз. Бул примерно жаңы жылга чейин. Анан жайкысын болсо уже күн жылык сезон рыбалка башталганда уже профессионал рыбактарга уже байгелерди коебуз. Биринчи, экинчи орунга. Эми буйрса ошол убакыт келе берсин, биз пландайбыз. Ошо заранее бул биздин планыбыз. Азыр бул жаңыдан баштап атабыз туугандар. Бул бүт любительскийлер. Анан кээ бирлер келип, мындай экен, андай экен деп жүрбөйлү. Бул любительский багы мотивация дегендей да жаш рыбактарга. Жаңы баштоочулар гана эртең, достор. Ошон үчүн баарыңарга салам алейкум. Эртең саат 3кө дедик. 3төргө Кудайым буйрса. Аларчага. Аларча 3. Аларча 3кө. Аларча 3кө эртең келе берсеңиздер болот, достор. Саат 3. Достор, баарыңарга рахмат. Обязательно подписка кылып койгула биздин каналдарга. Лайктан басып койгула. Кетип кет. Я.
Уже тауып алышты места дейм. Все. Мен ошо тиги мындай айтып берейин, азыр атпайт телефон. Макул байке. Түшүп атабы балык? Кандай иштер чыгып чакырды. Майдабы? Өтө майда эмес. Алакандай чоңораак. Сүрөт жөнөтүп коесуз, анам. Мынакей достор, пачинди лодка менен кармашты, херабунага көрдүңүздөр. Результат значит болот экен. Аммо жээктен малек өтө көп экен. Салам сразу тартат жеп коет. Сразу тартат жеп коюп атат да. Снимает, да? Первый карась на сегодня. Почин. Анан дагы бир айта кетчү нерсе достор. Мына комментарийге көп учурда жооп бере албай калып атам да. Жазыштан эме кылгыла, мен описанияга да калтырам, айта да кетейин. 0502 88 84 84 номерде WhatsApp бар. Анан мен универсал деген ушу рыбактар үчүн Кыргызстан рыбалка универсал деген WhatsApp группа бар достор. WhatsApp'тан жазсаңыздар, ссылкасын жиберем, ошого кошуп алсаңыздар. Мында боло турган нерселерди мындай каяка барабыз, YouTube'дан эмес. YouTube'га комментарийге только силер голосовать эткиле, кайсы жак экен. Мен калган нерсесин WhatsApp'тан обсуждать этебиз достор. Ошого сөз көңүл бурсаңыздар, видеону толук көрүп. Азыр мына биринчи балыкты тарта албай калдым. Ошо бир эле караш тартып аткан. Камераны коюп койсоң тартпай тура бересиң, кечке койбой койсоң внезапно тартып калат. Аз дагы өчүрүп коеюн. Акырында иток көргөзүп коем достор. Мындай тартканга мүмкүнчүлүк болбой атат. Баягы донкалар болсо шылдыраганда эле камерага коебуз. Анан поплавокто сразу подсекать этиш керек болуп. Бирок донкалар тартып калса көргөзүп берем. Мына аркы бетте буклет чыгарды. Сейчас. Два карасика. Карась түшүп атат. Все, спасибо. Меникин да что-то кыймылдап калды. У тебя что там на черви тоже, да? Нет, манка. На манку. Манкага түшүп достор. Биз херабунада кылдык, тиги жанындагысы чоң караш чыгарды, эмеге чыгарды. Червяка. Мен апарышка чыгардым. Мен шериктерим бүт херабунага карман. Мінекей достор, апарышқа екінші қараш тағы тартқанға жетішпей қалдым. Бірақ мұнысы кішінекейірек шықты.
достор. Бирөөнү тартканга мүмкүнчүлүк болуптур. Я. Менби? Үчүнчүсү. Оу. Bu bakal bir yere. Üçüncüsü. Aparış kale. Dostlar, kera buna деле жаман эмес, түшкөндө түшөт экен. Бирок мен баягы апар Шербекке көңгөн үчүн ыргып атып түшүп калат, же пачка кеткенден түшүп калат. Анан жеп кете берет экен, салгым келген жок да. Элдер кармап атат. Тиги орустар манный каша менен кармап атат. Ванилин кошуп алып. Бирөөсү сөлзүнанга ал экөө кармаптыр. Бирок манка эффективныйраак болот. Биздикилер хера буна лодка менен алар кармашып атат. Мен алар Kurtuluşa çıkarırsa biri ödüle çıkarırlar. Hazır mesle kotoruk meyaka gelip ırgıttım. Bir 2 minutga жетпей aparış kaldı. Aparış saldım. Ben только aparış kılıp atamıyorum.
тартып атат, просто жеп коюп атат достор. Көрүнүп атабыз сиздерге. Шүнтүйрө жеп коет, сыняк окшойт. Караш сразу эле сүйрөп кетет экен бир жагынан. Бул сүйрөп эле ушунчун жеп коюп атат. Азыр көлкө жеп атат. Үйрөндү окшойт да жем турган жерге. Көрүнүштөр да чыгарды. Бул манкага барган. Ушунун чыгарайын дагы достор. Daha жеп кете турган болсо, уже манкага бизге караганда эффект көбүрөөк болуп атканын көрдүм. Азыр мен тиги херабына салган балдарга, биздин шериктерге суразам. Түшүп атат дейт. Азыр мен дагы херабына салам. Aparıştı cepte de cepte var burada. Onun bir aparıştı da şu cepte önünün kerabına bakayım. Алып кирип кетти эле, камераны кое калсам токтоп калды что-то. Снякка алып кирип чыкты окшойт да. Караш коду ойлогом сүйрөп баштагандан. Достор ушундай балык деген. Бир күн жакшы, бир күн жаман, бир күнү ультра кайрмак коесуң, шанс көбүрөөк болот деп. Вообще эчтеке таппайт, түр жемди алып барып. Кээде бир эле кайрмак менен барасың. Элдин 15 кайрмагынан көрүп бир кайрмак менен жетишпей каласың. Эми балык ар кандай болот да достор. Балыкчылар негизи жакшы билет. Баарына түшүп сага түшпөй коет, же сага эле түшүп баарына түшпөй коет. Эми кайсы учурда кандай тартат, кимге попал болот. Эми бүт нерседе эми ойлойм. Кудайдын буйругунан кимге канча насип этсе ошону кармайт достор. Андай жок, бул кармай алат, тиги кармай албайт жок. Өмүр балык кармаган бир бала биринчи жолу кайрмак алып келсе, келер менен чоңдор ошого түшүп калат. Өмүр бою стажым бар деп кармап жүргөн кишиге түшпөй калат. Негизи опыт да керек, бирок ошону да эске алыш керек да. Алла тааланын буйругу основной. Азыр
тапканга жетишпей калып аттым да бирөөдүкүн тартышың ғой да карап турасың катышка айтып атат мына камераны өзүңкүндө камерага келип кеткенче уже ара тора бир тартса ошону чыгарып алайын деп камерага тарта албай калып аттым достор. Татуум көрүнөт мен. Камерага өзүм көрүп турам, камерага көрсөтө албай атам да достор. Червякты мен апарыш салдым, херабына салдым азыр. Эртеден бери мен херабынага меники түшпөй аткан да. Лодка зорлор кармап аткан. Бу жерде лодка болсо жакшы месталар көп экен. Бирок ошондо деле мына буйругу барлар жээктен бизден кийин келип деле кармап атат деле буйрук. Ошон үчүн достор биздин максат эми келип эле тынбай түшсө жакшы эс алып кетесиң, бирок эң башкы максатты унутпаш керек да, балыкты кырып кетиш максат эмес. Эс алганы келебиз буякачы. Куру кетпей 5-6 болсо да түшсө да. Мынакей достор, херабынаны ушинтип жеп кете берген жанагы. Апарыш бир аз көбүрөөк. Бул орушка дагы Что там, крупный, да? Покажи-кась. Сбоку, нормально. Чуть больше ладошки. Мынакей жигиттер лодка менен отуруп алып экөө. Мынакей жигиттер чыгарып атты. Көтөр. Болду. Daha жетишпей калдым, ёлки. Нормальный тартты эле, телефон калаксып. Аха. Төртүнчү караш достор, апарышка. Черт, не успел подсечь. Жакшы эле сүйрөдү эле достор. Опа. Что-то тышына болуп калды. Аз көрөбүз. Балким тартып калар.
Достор, как раз şu balık video кетип атканда сүйлөшүп алалы сиздер менен. Мен оюмча, пробка менен объездной бизге тетир болуп калат экен. Мен эртеңде жумуштар бар. Эртең саат 3кө Мраморныйга эле келиңиздер. Жанагы пресстер боюнча айтып койдум, ошо Мраморныйга. Бирок обязательно 3 каналдын атын айтып кеттим. Дагы кайталап кетейин. 500 номерим айтайынчы, 502 88 84 84 WhatsApp бар. Ушуга жазсаңыздар, мен өзүмдүн WhatsApp'та группам бар, кошуп коем. Комментарий караганда жеңил болот, бирок комментарийге да сөзсүз жазыңыздар. Анан каналга катталгандан кийин видеолорду обязательно көргөн болуш керек. Условия, шартыбыз туугандар. Анан начар кайырмак, арзан кайырмак деп нааразы болбоңуздар. Эми биз деген өзүбүздүн шартыбызга жараша алдык, бирок Кудайдын буйруза ниет бар, постепенно улам кийинкини жакшыртып кетели деген. Эми максат мына жаңы балыкка үйрөнгөндөрдү, мисалы ичкиликке берилип же дагы башка нерсеге берилгенден көрө балыкка берилген жакшыраак, бирөөгө зыянын тийбейт деген ойдомун, достор. Ошол себептен баягы жаңы үйрөнүп аткандарга бир аз мотивация берели. Анан дальше здорово улап кетет, Кудайдын буйруза. Сөзсүз каналга катталганды унутпагыла, достор. Подписка, лайк. Силер канчалык лайк көп бассаңар, ошончо YouTube рекомендация берет. Башкалардын көрүүсүнө себеп болуп каласыздар, достор. Биздин максат подписчик көбөйтүп алуу. Ушунчалык эгер мен мисалы ушу подписчигим жетерлик болуп көбөйүп, мен деле ошол YouTube'дан доходко жетип калсам, достор, биринчи максатым, чтобы башка жумуш кылбай, көп учурда иштебей балыкта айым эле жүрө албайсың, иштеш керек болуп калат. Только жумушуму ушу балык менен гана элек болуп, ушудан акча тапканга жетип алсам, Кудай буйруса, только сиздерге жакшы видео кылып гана аракет кылып калам да, достор. Опа, тартты, достор. Сүйлөп атканымда. Эле чоң балыктай болбу? Каяка сүйрөп кет? Тигилерден чоңураак турбайбы бир аз? Эмне эле сүйрөйт деп го? Опа. Мынакей, достор, 5-чи караш бүгүн. Берде бирок жана бирөөлөргө чыгыптыр. Анан видеонун акырында барып көрөбүз. Лодкада тиги сериктериме чоңдору жарым килограммдык дейт, мен көрө элекмин. Тиги орустук мен өзүм тартып атып, аларды тарта албай калдым. Мен буйруса азыр рыбалканын жыйынтыктагында общий видеону көргөзүп берем, достор. Ошондой, достор. Ошондой. Анан ким кандай карайт, комментарийге да жазыңыздар. Ошол жердеги местный, мисалы кичинекей балдар көп барат эмеспи, мен жана любительдерге да ойлодум. Анан кайра эме да ойлоп атам. Кичинекей балдардын окуучуларды көп көрүп калам балыктан. Может, ошолорго мотивация берип, призтерди ошолорго берип, соревнованияны ошолор аркысында өткүзүп койсок кандай болот деп. Мынакей тема дагы бирөөнү чыгарды. Сон алар эме манкага салып атат. Анан достор дагы бир айтып кетчү нерсе. Опа, тартты. Мына достор дагы бирөө мага. Машалла. Ой, кичинекей болуп алышкан. Мына достор. Сүйлөп атып эле мына 5-чи караш, 6-чы караш болуп там. 5-чи окшойт. Не, зачем бросать? Рыбалка это терпение, Нурдин брат. Акырындап болот. Бир күн болбойт, 2 күн болбойт, бир күнү болот да. Сабыр. Могу жактан жакшы түшүп атат, апарышка эле. Бияка келбейсизби? 3-чүнү катар чыгардым. Меники 6-чы балык экен, достор. Апарышкабы сен дагы? Ошого. Ооба. Достор, ушу жаш балдарга мотивация береликпи же көрөлү, если любительдер көп келсе ошолорго, если кичинекей балдарды көрүп калсак, эртең Мраморныйга келе бериңиздер 3-тө. Кааласаңыздар 4-тө, бирок мен 3-4түн аралыгында барганга кыткам, точно айта албайм, бирок 3 менен 4кө чейин сөзсүз барам, Кудай буйруза. Аман турсак. Ошого достор, силерден сураныч.
көбүрөөк болуп келсеңиздер, ушул видеону ссылкасын жөнөтүп бөлүшүп коюңуздар, башкалар укпагандар уксун. Так. Камерам кулап атат, сууда турат да камерачы. Тартып атат видео, просто могу турбай атат стойкачы. Мынакей дагы бирди чыгарып атышат достор. Машалла. Кандай сонун балык эс алган. Акыркы сезондор десе болот жайкы рыбалкалардын. Эми Кудай буйрса кышкы рыбалка, кышка чейин барып алалы достор. Анан эгерде достор, мисалы жакшы жумушта иштеп шарты барлар 300 сомбу, 200 сомдукпу, 500 сомдукпу, эми ким мүмкүнчүлүгүнө жараша кайырмактарды же ушул рыбалкага тиешелүү бирдемелерди алып берсеңиздер, мен обязательно видео кылып чыгарып, мына могу катталуучун берди деп, спонсор деп айтып, может соревнованияларды уюштуруп, же дагы бир жөн эле кыдырып, жаңы мен көп көрөм таяк менен камыш байлап алып кайырмак салган жаш балдар көп. Ошондой жаш балдарды кубандырып, может белек кылып беребиз подписчиктердин атынан. Ошондой нерселерге дагы ойлонуп, ар бириңер өзүңөрдүн пикириңерди калтырып бергиле достор. Балким мен билбеген нерселер, жакшы идеялар силерде болуп калышы мүмкүн. Достор, очередной трофей. Тима дагы бирди чыгарып атат достор. Сон кандай ырахат. Эртең жазга чейин ушундай рыбалканы дагы сагынабыз. Тарткан сыйпар, кичине кыймылдап кары токтоп калды. Значит, карась эмес достор, снякка. Ушинтип эле жеп коет экен. Карась бир-эки деметип эле сүйрөп атат. Уже поплавокто жакшы көрүнбөй баштады. Күн отражение табып жылтырап. Өзүм зрениемде начар окшойт достор. Поплавокто жакшы көрө албай атам. Бері қос, бері қайқа кетесің. Машалла. Мынакей достор. Тағы бір поклевка. Тартып атат достор, кетейли десем. Элдер уже лодкалар менен жылып кетти. Бүгүнкү балыкты жыйыштырайлы, эртерээк барып монтаж кылып видеону киргизип достор. Силерди кеч болуп кетсе көрбөй калбасын деген неме да. Азыр могу акыркы поклевканы көрүп коелу. Түшпөйбү. Мен ушу менен видеону жыйынтыктайбыз досторум. Урматтуу менин катталуучуларым. Ана эми кетеринди сүйүнтүп бир балык түшүп койсо экен деп көгөрүп тартып калса отуруп калдым. Сейчас пацаны чем похвастаются. Опа, мынакей достор. Бүгүнкү биздин улов. Азыр лодочниктердикин көрөлү, канча кармашты экен. Кана балыгыңыз. Балыгың ала кел, тартып коюн. Ушундай достор, эми биз ушу менен бүгүнкү күндү да аяктадык. Булар калышат экен. Отурасыңар да. Анан биз кете берели. Жана башта айтып кеттим го, эртерээк барбасак да болбойт достор. Мен сууга да түшүп кеттим. Азыр бул жигиттердикин көрөлү. Мынакей. Мына.
Я 3 штуки поймал. Сыргак штук 7. 7. Вот, смотрите. Они штук 20. Ну, мелкие, но... Нет, есть. Азыркы учурган нормальный, да? Да. Для осени это нормально. Ушундай достор. Ушу менен кийинки Кудайым буйрса приз тапшырарда эмеден жолугалы эми. Мраморныйдан достор. Сөзсүз келиңиздер. Белектериңиздерди алып кетиңиздер. Таанышабыз балыкчылар бири-бирибиз менен. Ошо эмне дейм, көрүшкөнчө аман жүрүңүздөр, сак болуңуздар. Видеом жакса лайктан басып, комментарий жазып коюңуздар. Силер ар бир кубаттап көрүп, лайк басканыңыздар мен үчүн өтө кандай десем сүйүнүч. Мен ыраазымын. Көп подписчиктерим колдоп, азда Германиядан бирөө жазып атат, бир нерсе жиберип, ошону көрүп интернеттен таап алып коюңуз. Мен сизге акчасын котором деп. Баягы күнү бир подписчигим көлгө кеткенде, көлдөн келгенден кийин жазып калды. Ал көлдө да ойлосо керек. Видеону чыгара элек болчумун, жаңы чыгарганымда. Көлдөн чыгарды деп ойлогонбу. Апам каттамасына сөзсүз кирип тамактангыла, счетту мен төлөйм деп. Рахмат ошондой колдоо көргөзүп турганыңыздарга. Чын жүрөктөн ыраазымын достор.